Акордада Вьетнам коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин башкы катчысы То Ламдын расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Ал мамлекеттик сапар менен өлкөгө келди. Казакстан президенти То Ламдын Астанага жасаган алгачкы сапарын өлкөлөр ортосундагы бекем достуктун айкын ырастоосу деп атады. Вьетнам Казакстандын Азиядагы маңызды сериктеси. Вьетнам Казакстандын Азиядагы маанилүү өнөктөшү, биздин гүлдөп өнүгүү жолундагы умтулууларыбыз дал келет. 2 жыл мурда Вьетнамга болгон расмий сапарымдын жүрүшүндө биз эки тараптуу кызматташтыктын жаңы багыттарын өнүктүрүүнү макулдаштык. Эки элдин достук байланыштары мындан ары да бекемделет деп ишенем. Биз ар дайым жалпы максаттарга жетүү жана биргелешкен милдеттерди чечүү үчүн күч аракет жумшоого даярбыз. Жетүү үчүн күч сумулдурууга ар дайым дайынбыз. То Лам казак жериндеги мейман достугу үчүн ыраазычылык билдирип, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы Казакстан менен Вьетнамдын ортосундагы мамилелердин горизонтун кеңейтет деген ишенимин билдирди. Биздин делегация сиздин Вьетнамга болгон сапарыңыздан 2 жыл өткөндөн кийин өлкөгө келүүнү чечкени биздин мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыктын жигердүү өнүгүүсүн, ошондой эле өз ара ишенимдин жогорку деңгээлин көрсөтүп турат. Казакстан Вьетнамдын борбор Азиядагы биринчи стратегиялык өнөктөшү болуп саналат. Тараптардын кеңейтилген форматтагы сүйлөшүүлөрүнүн көңүл чордунунда өз ара соодонун көлөмү көбөйтүү, өткөн жылы эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү $860 миллион жетти. Тараптар бул көрсөткүчтү жакынкы келечекте 2 миллиардга жеткирүүнү көздөшүүдө. Туризм тармагында да чоң келечек бар. Учурда Казакстан менен Вьетнамдын ортосунда визасыз режим иштеп жатат. Өлкөлөрдү 40тан ашык түз авиа каттамдар байланыштырып турат. Касым-Жомарт Токаев Вьетнам жарандарын кызыктыра турган Казакстандын багыттарын издөөнү сунуштады. Казак-Вьетнам катнашмаларын азыр Казакстан менен Вьетнам арасындагы сауда азыркы учурда Казакстан менен Вьетнамдын ортосундагы сауда экономикалык жана инвестициялык кызматташтык динамикалуу өнүгүүдө. Кыска убакыттын ичинде биз бир катар эл долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырдык. Өз ара пайдалуу байланыштарды мындан ары кеңейтүү үчүн бардык шарттар бар. Бул тарыхый сапардын жүрүшүндө кол коюлган документтер Казак-Вьетнам мамилелерин чыңдоого жаңы дем берет. Казак-Вьетнам катнашмаларын одан ары күчөйтүүгө тың серпин береді. Вьетнам менен Казакстан ондогон жылдар бою тыгыз мамилелерди сактап келишкен. 1959 жылы баш оон айында биздин президент Хо Ши Мин Казакстанга расмий иш сапары менен барып, салттуу достукка жана көп жылдык кызматташтыкка бекем негиз салган. Вьетнамдын партиясы жана эли Казакстандын өлкөбүзгө улуттук боштондук үчүн күрөштөн мурда, ошондой эле бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда көрсөткөн колдоосун ар дайым баалашат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Касым-Жомарт Токаев жана То Лам Казакстан менен Вьетнамдын ортосунда стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу тууралуу биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Ошондой эле 8 документке кол коюлду. Алар технология, инновация, маданият, спорт, инвестиция, геологиялык чалымдоо чөйрөлөрүндөгү кызматташууга тиешелүү. Казакстан Республикасынын президентинин теле радио компаниясы менен Вьетнам маалымат агенттигинин өз ара аракеттенүүсү тууралуу макулдашуу түзүлдү. Мындан тышкары Кызыл Орда облусу менен Хын Йен провинциясы боордош болушту. Касым-Жомарт Токаев То Ламаны биринчи даражадагы достук ордени менен сыйлады.